Muz üstünde muz oğday, muzikasız biylегем деген. Кол базардан жетелеп ыр казалга алып келди деген. Туп-тура сөз. Байлардын балдары минбеген аттарды мингизип чоңойтты бизге. Анан Элнурбек агай айтчу экен сизди запастагы генерал депчи. Аныкынан жогору сөздү таба албайсың, ошон үчүн калчылдай бересиң деди. Түгөй болгум келет сага, түгөй болгум, түшүмө түгөй болуп кирген түнү, түгөй конгум келбейт го, түгөй конгум. Ага түгөй болуш үчүн эми ойгонуш керек да. Уктап жата бербейби? бербейби? Сен кабыргадан кармайсың. Сиздин ошондо учуруңуз келе элекпи же учуруңуз өтүп кеттиби? Түшкү тамагыңды салып алып барсаң 100 сом аласың. Алып токой болсо өнөр жолу адаштырбас компасым сенсиң агай депчи. Бир эки кишинин сынын кабыл албайм да. Сизде ошентип таяктап турган бирөө жок болуп атабы? Көчөгө чыгып бир жаман иш кылып койсоң Элмирбектин баласы дейт да. Калыстар менен акындардын негизи эле илгертиден пикири келишпейт. Менин тилим эки ача, бирөө бирөөнүн башына тиет, бирөө өзүмдүкүнө тиет. Ошондой да меники да. Эмесе азыр сахнага Элмирбек чыгат деген сөз экинчи кайра айтылбайт. Сенин анаң аман жүргөн караның, мен сен үчүн табырдайм сүйүмдү. Мен ушунун айынан көп азап чегем. Качан үйлөнөсүң? Сентябрда. Абирим дачайын деп чакырган акчайсың мен, не? Бу сапаттын баары барбы? Өзүңүз ачып атасыз. Кудай кур койгон эмес. Ар бир адам өзүнүн тагдырынын автору. Жанашчы келип жаныма, жазылсын күткөн сагыныч. Жаманды Кудай неге албайт, жаткан төөгө мин албайт дечү. Күтпөй эле койгула. Кечирим сурайбыз, андайды кыла албайбыз. Таптакыр эрип эле кетким келет, тапшырып жан дүйнөмдүн сага барын. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Бизде бүгүн конокто эл булбулу Элмирбек Иманалиевдин шакирти Төкмакын Мундузбек Усупбек болу. Мундузбек байке кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Сизди көптөн бери көрүп элекпиз, кандай жүрөсүз? Жүрөбүз Кудайда акырындан кыбырап, токмокто эле үйдө кирип чыгып коюп. Биз эмне үчүн Мундузбек акынды көп учурда айтыштардан, тандоо турлардан көрө албай атабыз? Анын өзгөчө деле бир себептери жок болгону буйруктан го. Буйрган күнү келип калабыз. Буйрбаганда башка иштерибиз чыгып калат. Тияктан бошобой калган учурларыбыз болот. Ал болот, бул болот, анан айтыштан качайын деген, четтейин деген деле ниетим жок. Кудай сактасын андай ниеттен. Кудай буйрса катышабыз. Негизи тандоо турларга жалпы эле бардык акындар чакырылабы? Ооба, эч кандай неме жок, реклама кетип атпайбы? Соц тармак аркылуу, башка аркылуу реклама кетип атпайбы? Аны көргөн төкмө акындардын баары келип катышат. Мисалы, акындарда тандоо тур дегенди укканда бир баягы гүлүгат байгеге күсөгөндөй болуп, чуркагысы келип. Болот. Анан сөзсүз түрдө. Кандай десем, албетте сен туура айтып атасың, бул жерде баягы айтыш дегенде, тандоо тур дегенде күйүп бышып, ичиңден бирдемкени ойлонуп, ал бул кылган учурлар ар бир эле тандоо турда болот менде, бирок тилекке каршы келе албай калган учурлар көп болот да. Токмокто эмне менен алексиз азыр? Токмокто өзгөчө деле эчтеке жок. Токмокто ошол Насирдин Байтемиров атындагы маданият ордосу бар. Ошол жерде иштейм. Ибрагим Жунусовдун сөзүнө жазылган бир ыр бар. Бакыттын да бактысы экен ал күндөр, бала күнгө кетеличи апаке деген. Сиздин ошол бакыттын да бактысы болгон күндөрүңүз кайда, кайсы жерде өттү эле? Биз Токмоктон деп эле, Нарындан деп угуп жүрөбүз, бирок толук маалымат жок экен. Мен өзү Нарын областынын Жумгал районунун Кызарт деген айылында Усупбек деген кишинин 1990-жылы 22-сентябрда төрөлгөн Мундузбек деген баласымын. Ал эми бакыттын да бакыт экен. Мен күнүгө кечинде бакыттындамын, себеби апам менен чогуу тамак жейм. Мына бакыттын бакыты ошол. Апаңыз 6 баланы жалгыз өзү чоңойткон экен, Соңкөлдү бойлоп жүрүп. Апам эшикке чыгып эркектин ишин кылып, үйгө кирип аялдын ишин кылып, кыскасы 6 жетимди кор кылбай, кем кылбай эчтекеден эркелетип, багып, тарбиялап, байлардын балдары минбеген аттарды мингизип чоңойтты бизге.
Ошол азыр 70 жашта. Быйыл Сиздердин 70 толот. төрүңүздөр да. Күнүгө кечинде ошол жанагы айтып аткан бакыттын күнүгө кечинде апам жасаган тамак. Мен башка тамакты жактырбайм. Ошол апамдын тамагын жейм күнүгө кечинде. Бакыттын бакыты ошол. Сиз жашайсыз апаңыз менен ушунда чогуу? Байкем да бар. Чогуу. Үчөөбүз жашайбыз. Сон кыргызда айтат эмеспи, анан баягы канында бар деп коет да. Сиз Алкар Манасчы Сагынбай Орозбаковдун дагы бир аталарыңыз бар экен, урпактары болуп кетет экенсиз. Бул Сагынбай Орозбаков атабыз жет ата, Кыргызда жет ата саналат го. 7-нчи атабыз биздики Мойнокто. Устатым азыр Мойнок жөнүндө да айтып берем. 7-нчи атабыз биздики Мойнок. Ошол Мойноктун балдары да бул Сагынбай Орозбаков, Беганас Сартов, Нурпайыс Жаркынбаев, Медербек Акимкожоев, мен десең. Албетте тамаша. Улан Качкын Али Ырчагабыз, ушулардын баары ушул Мойноктун балдарыбыз да. Анан тай жагымда да бар. Мамам да ыр жасып калат үйдө анча мынча. Сизди ырга шыктандырган апаңыз болду же өзүңүзбү? Апам болду десем туура болот го дейм. Себеп дегенде мамамды ырчы шайыр деп коюшчу. Айылдагылар. Айылдагы кайненелери, подружкалары, достору ырчы шайыр. Тойбосо эле шайырды чакыргыла ырдасын. Мамамдын үнү жакшы ырдайт. Жанагы кимди бир окуяны айтып берейин ушул жерден тиги. Биз 2-нчи класспызбы, 3-нчү класс кезим болуш керек. Эшикке чыгып алып анан жаш кичинекей майда балдар ыргес ойнойбуз да. Анан мамам жанагы неме деген ырды айылга биринчи ырдап барган. Өрүк зарга кетели, өрүк. Ошол эки ырды айылга биринчи ырдап барган да. Анан элдин баары шайырдын ыры дечи аны. Мен мамамдын ыры депчи. Анан ыргес ойноп атсак менден 1 жашпы, 2 жаш кичүүрөөк бала чыгып алып ошону ырдап атса, сен эмне мен мамамдын ырын ырдап атасың деп аны сабап, анын мамасына мен таяк жеген учур болгон да. Апаңыздын ыры үшүнбү? Анан комузду качан колго алдыңыз биринчи жолу? Комузду мен кийин кармадым. болом деген. Жок, мен кийин кармадым. Бул кайсы жыл? 2009 тапшырдым мен. Токмокто неме бар? Музыкальный колледж бар. Ошол жерге 2009 тапшырдым. Ошол жерге барганда кармадым. Башка токмактардын баары эле жаш кезинен кармап тур комузду. Мен эле болдум кийин кармаган. Анан ал жерден деле бир кичинекей бир кыңкылдаткан бирдемкени үйрөнгөм. Анан калганын Элмирбек Иманалиевден үйрөндүм. Музыкалык мектепти аяктадыңызбы? Ооба. Диплом бар, артистмин десең. Дипломду артистмин деген. Андан кийин кандай болгон? Андан кийин 5-Алибайга тапшырдым. Бирок тилекке каршы бүтө алган жокмун. Кичине ал учурда аркы берки ойноп, окууга барбай жүрө берип, антип жүрө берип анан отселение. Айдалып кеттиңиз. Айдалып кеттим анан. Баягы Элмирбек агай жөнүндө айтканыңыз бар эмеспи? Кул базардан жетелеп ыр казалга алып келди деген. Туп-туура сөз. Бул жөн эле бир коостолуп айтылган сөз эмес. Бул чындап Токмокто кул базар, эми кыргызчасы кул базарда биржа. Биржа. Ошол биржага чыгып иштейт элекпиз. Күнүгө 80 сом болчу. Кандай жумуш болсо дагы? Кечке полияда иштейсиң. Талаага чыгасың, кызылча отойсуң, пияз кесесиң. Ошондой жумуштарды кыласың кечке. Эгер өзүң баштыгыңа обедиңди салып алып барсаң, тамагыңды, түшкү тамагыңды салып алып барсаң 100 сом аласың. Түшкү тамакты тигилер бере турган болсо 80 сом аласың. Ушинтип иштечимин да бул чындап. Анан Кудайдын барманы менен Токмокто неме деген айыл бар, Калиновка деп коет. Азыр кыргызча аты барбы жокпу билбейм. Калиновка деп коет да. Ошол айылда бир жерге барып калсам, ошол жерде бир жакшылык экен устат. Ошол жерден жолугуп калдым. Анан бир экини ырым бар болчу, анан саяк маяк деген. Ошол ырларымды окуп берсем, даректе айтты, азыркы Мурдагы Айчифондун, азыр эми өзгөрүп кетти адрес. Мурдагы Айчифондун адресин айтты, ошол жерге кел деп. Мурда немеде болчу деди. Баканбаева Советскийде болчу, жана мосттун жанында болчу. Ошол адрести айтты, ошол жерге кел, сөзсүз күнүдө, сөзсүз кел деп. Мен бардым, анан айтыштырып көрдү. Кара күчкө салып, мондай кол башым калчылап, мен муну бир айтышта да ырдаганым бар эле тиги. Муз үстүндө муз одой, музыкасыз бийлегем деген. Коркуп сүрдөп мындай калчылдап ырдагам да астындачы. Ошентип 8 жыл колунда жүрдүңүз. Бирок бир көбүрөөк айтышка батынбай, Элмирбек агай айтышка чыга берсең даярсың десе да чыкпай жүргөнүңүздү угуп калган жайым бар эле. Бул мындай болот экен.
негизи туура эмес нерсе экен да бул. Элек. Азыр мен Адамдын даяр ичиндеги эмесмин. элек болгонубу? Элек. Бир чети зыяны тиет экен мунун. Бир чети пайдасы барбы жокпу пока азырынча билбейм, бирок зыяны деле тийип калат экен да. Себеби дегенде мындай да. Азыр мен даяр эмесмин. Сөзүм даяр эмес. Деңгээлим жете элек азыр чыгып алып акындар менен айтышканга деңгээлим жете элек деген өзүмдүн мындай ички бир элек деп коебу, Туура эле го дейм, туура эле айттым элек деп. Ушул электиндей бирдемкенин айынан ошо өзүңдү өзүң артка тарткан учурлар болот. Ошентип өзүңүздүн тартынчактыгыңыздын, уяңдыгыңыздын айынан эле кечирээк чыгып калдыңызбы? 3-4 жыл жүрдүңүз да ошондо, туурабы? Мен 2013 келсем, 2017 чыксам 4 жыл болуп калабы? 4 жыл. 4 жыл болуп калат экен, Бирок жаман эмес чыктым да. Сонун чыктыңыз. Сиз ошол биринчи чыккан айтыштын тандоотурун, айтыштын өзүн көргөнбүз. Калыстардын мактаганын укканбыз дегендей. Ошондо эмне болуп чыгып кеттиңиз анан 4 жылдан кийин? Өзүңүз эле болду, мен чыгам дедиңизби же түртүп атып, башкалар чыгып эле Устатым айтты. Устатым айтты мага, "Эй, чык. Мен азыр даяр эмесмин го, устатым. Сөзүмдүн деңгээли жетпейт го." Мына ушул жерде устатымдын бир гениальный, мына акылман, даана, чындап мындай философиялык сөзү бар да ушул жердечи. Устатым айтты. Мен айттым, "Эй, давай чык" деди. "Чык, эмне турасың? Давай катыш. Могу айтышка катышпасаң башыңды жулам" деп эле айтты да, мындайча айткандачы. Могу айтыштын тандоо туруна катыш, өтсөң да өтпөсөң да, куласаң да мейли тажрыйба болор, сахнага көнө бересиң. Чык, могуга чыкпасаң башыңды жулам деди. Анан жанагы эркине мондай комузду кармап алып урдап атканда монтип калчылдым да, ырдай албай коркуп чыкпа сүрдөп элден деле, андан деле неме болчумун. Анан айттым, ушинтип устатым, ушинтип сүрдөп атпайбынбы мен? Ушуну эмне кылам десем, мына ушул жерде гениальный сөз да. Айтты, "Сен текеберлигиңди жогот, болду, калчылабайсың" деди. Анан мен айттым, "Текеберликтин эмне тиешеси бар бияка, устатым? Текеберликтин эмне тиешеси бар" десем, "Сен текеберлик кыласың" деди. "Жок, устатым, наоборот, коркуп атпайбынбы" дедим да. "Жок" десем, "Жок, ошол сенин коркуп атканың текеберликтин айынан" деди. "Эмнеге" десем, "Сен азыр ойлоносуң" дейт да, "отуруп алып ойлонуп атасың" дейт да. "Азыр мен могул акын менен чыксам, ал бөрүп бирдемкени ырдаса, анан мен ошонун деңгээлинде ырдасам, мен төмөн түшүп калам да. Мен андан жогору ырдашым керек деп ойлоносуң, аныкынан жогору сөздү таба албайсың, ошон үчүн калчылдай бересиң" деди. Ошондон кийин ушу калчылдайм деген сөздү элге айткысы болгом да. Ошондон кийин элге айткысы болгом да. Анан болбой эле чыктым. Устатымдын кара күчкө салып эле чыгарды да. Кудайга шүгүр, тандоо турдан өтүп кеттик. Полуфиналдан өтүп биринчи орунга чейин жеттик. Кудайга шүгүр. Элдин демин сездиңизби ошондо? Албетте, элдин деми болбосочу эч ким ырдай албайт. Койт аалы туткучуп болсун. Койт жеңиш бүт болсун. Элдин деми болбосо ыры чыгыш кыйын. Элдин демин сөзсүз сезиш керек, элдин деми болуш керек да. Аалы, эмнеге аалы? Эл жакшы көрүп, жанаганча колчап сүрөгөн үчүн андан ошончо кыйын сөздөр чыгат да. Ал ошон үчүн элдин деми болбосо болбойт. Анан Элнурбек агай айтчу экен сизди запастагы генерал депчи. Ушул запастагы боюнча калып кетип аткан жокмунбу деген ой келбейби? Сен кабыргадан кармайсың. Бул запастагы генерал деген сөздү бул кайсы жылы айтты? Жана төкмөгө сетер бошоп деп эфирге чыгып жүргөн жылдарыбыз. Ошол жылда бир эфирде айтканы бар болчу. Анан элге жайылып кетти. Эл сөз кылып жүрөт. Бирок сен айткандай коркунуч бар. Запастагы 60га чыкканда дагы запастагы боюнча калып калбаш керек да. 50ге чыкканда дагы запастагы боюнча калып калбаш керек. Бул жагынан бир чети мактаган сөз болсо, бир жагынан моюнга жүк жүктөгөн да. Уландышың керек, токтобошуң керек. Азыр запастасың, кийин запаста болбошуң керек деген моюнга жүк жүктөгөн деп эсептейм да жеке өзүм. Тандоо турларга келе албай калган учурда ушул сөздөрдү эстейсизби? Сабаган учурларын көп эстейм. Тандоо турга келе албай калып таяк жеген учурларым болгон. Айтыштан начар айтышып калып таяк жеген учурларым болгон. Айтыш Төкмө Элнурбек Иманалиевдин шакирттердин ичинен эки эле Төкмө акын бар экен. Элнурбек Иманалиевден таяк жеген. Бирөөсү Ахматбек Султанов, бирөөсү. Ада бир таяк жеп калганы бар. Бирок ал бир эле таяк жеди. Мен 1-2 таяк жедим. Ал таякты эмнеден улам? Жоопкерчиликсиздиктен Ошол да, мисалы мугалим окуучуну эмнеге урушат? Тапшырманы аткарбай келгенде урушат. Бейбаштык кылганда урушат, башка кылганда урушат. Ошол эле, андан башка жөндөн жөн урушу бербейт да.
ошол. Андан кийинчи азыр устатыңыз жок кезде сизде ошентип таяктап турган бирөө жок болуп атабы? Ошол болуп атат окшойт бир чет. Жек анда деле эмес. Бул айтышта мындай нерсе бар да, баягы. Учуру келет, удулу келип турган учур деп коебу. Удулу келип жылдыз жанып турган учур болот. Башка болот. Ар бир нерсени туура эле кабыл алыш керек да, анан минтип калдым, анан тигинтип калдым, анан өтпөй калдым деп гей бербеш керек да. Же катыша албай калдым, же бара албай калдым, же барып катышып өтпөй калдым деп гей бербеш керек да. Буйурду, буйурбады. Ошо. Сиздин ошондо учуруңуз келе элекпи же учуруңуз өтүп кеттиби? Кудай билет, балким өтүп кетти, балким келе элек. Өзүңүзгө сезилбей, байкалбайбы? Эми өзүң неме кыла бересиң да, баягы раматылык биздин Курсант Нурматов деген устатыбыз бар эле, агабыз өтүп кетти. Иман саламат болсун, жаткан жери жайлуу, эйиштик болсун. Ошол кишинин сөзү бар эле да, ал киши дайыма тондотурдан кулай берет эле. Анан өзүнүн немеси бар эле да, Токтогул Сатылганов дагы ушундай залкарларды санап алган. Баары мен арасында. Баарыбыздын жылыбыз чычкан жылы төрөлгөнбүз. Чычкандардын жылдысы 50дөн кийин ачылат дей берчи деп 49-унда өтүп кетти, 50ге чыкпай калды. Чычкандардын жылдысы 50дөн кийин жанат дей берчи. Балким ким билет эми кандай болот. Сиз ошол 50дү күтүп Жа мен чычкан эмесмин, мен жылкымын. Жылкы деген эч нерсеге карабай чыккаш керек экен да. Жылкы мындай да. Я мындай да. Айтып атпайм, бир күн убак сааты келип калса чыга калабыз. Ал болот, бул болот. Убакыт сааты келип калат деп ошо убакытты өткөрүп жибербейли. Ооба, ал жагы да бар, туура. Анан Элнурбек Иманалиевдин шакирти деген сөз мындай жоопкерчилик артабы? Сөзсүз да. Же сыймыгы көппү? Жүгү көбүрөөк. Себеби көчөдө эртең бейбаштык кылып койсоң, Элнурбектин баласы деп айтат. Бир жакшы ырдап койсоң, сахнага чыгыпчы, Мундусбек деши мүмкүн да. Мына Мундусбек бүгүн жакшы ырдады, молодец деши мүмкүн да. Көчөгө чыгып бир жаман иш кылып койсоң, Элнурбектин баласы дейт да. Жүгү көбүрөөк. Айтыш бул эки акындын баарлашуусу деп айткан жайы бар. Бирок акыркы учурларда айтыш бул тартыш, эки акындын тартышы болуп кетип аткандай сезилет. Акын катары сиздин көз карашыңыз? Мен жанатан бери ушуну айтып келатпаймынбы? Антипроблема кылбаш керек. Буйурду алдың, буйурдуң, катыштың. Буйурбадыбы, аны кайгы кылуунун кереги жок, тигинин айынан, мунун айынан деп кайгы кылуунун кереги жок. Бул бүгүнкү күндө эле эмес, мурдатан эле болуп келген нерсе, бирок бүгүнкү күндө кичине күчөп бараткандай. Себеби эмне деп досторум, ойлойсуз? жок, бул себеби мындай да. Байгенин көп болуп аткандыгыбы, же айтыштын көптүгү? Байгеден деле эмес бул. Байгеден деле эмес, амбициядан, жеке акылдын амбициясынан. Өзүм бир укмуш сезип алган. Өзүм бир укмуш дайынданып алдым мен азыр. Уверенно баш байгеге барам деп барат. Бирок буйрук андай болбой калат, анан таарынат. Ошондой болуш керек да. Неменен кайсы бир баатыр экенин атын унутуп калдым ошо. Дүйнөлүк бир баатырлардын бирөөсү да ошонун кылычында жазуу болгон экен. Мындай кылычындачы. Неме деген. Сен сага кара санаган доктурларыңдан сактан. Майдандагы душмандарыңды мага кой деген. Доктурлар тиги ийне сай өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Сен өзүңө кара санаган доктурларыңдан сактан, майдандагы душмандарыңды мага кой деген жазуу. Мен деле ушинтип ойлойм да, ар бир акындын могу маңдайында жазуу бар да. Сен ырдай турган сөзүңдү бил, байгени мага кой деген жазуу ар бир акындын маңдайында бар деп эсептейм да мен. Болсо болду, болбосо жок. Ага тарынын кереги жок. Анан бул жерде калыстар менен акындардын негизи эле илгертиден пикири келишпейт. Илгертиден ошондой бири-бирине ачакей пикирде да, ага деле таң калып кереги жок. Ал мурдатан ошондой болуп келген. Азыр деле мындан кийин деле ошондой боло берет. Ача пикир бар да, такыр келишпейт да бири-бири менен пикиричи, ушурекиндей неме бар. Баягы таланттан мурда амбиция өсүп кеткенден улам ушундай жагдай жаралабы ошондо? Жок. Таланттан мурда амбиция эмес. Бул талант өскөндөн кийин өзүнө ойрун болуп калат да. Мисалы, мактоо баштайт. Мисалы, азыр мен ушул жерде отурган бир 5 кишиден мактоо уксам, бир 2 кишинин сынын кабыл албайм да. Мени 5 киши мактап атат, айланайын, экөөң эмне болдуңар, эмне болуп кеттиңер эле дейсиң да, ушундай маселе бар да. Эгер тагдыр Элнурбек агайга жолуктурбай калса, кандай болмок?
сиздин тагдырыңыз? Билбейм, айта албайм. Билбейм. Бир ойлонуп көрдүңүзбү? Эгер ал киши менин тагдырыма, менин жашоомо кирип, мага неме кылбай калса, азыр мен сизге интервью берип отурбайт элем да. Башка жакта жүрмөк. Элмир агай деген бир керемет поэзияңыз бар. Ошону окуп бербейсизби? 14 бекен же 15 бекен туулган күнүндө куттуктоо иретинде жазылгандыр. Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүндө куттуктоо иретинде жазылгандыр болчу. Анан кийин телевидениеден да окудук. Эң биринчи кайсы жерден окуп бердиңиз агайга? Же өзүнүн жөнөтүп? Эң биринчи WhatsApp'тан кетиргем. Андан кийин эфир боло турган болуп калды. Эмне деди WhatsApp'тан? Ой, рахмат, шакиртим деди. Анан бирок балдарга айтып бериптир да. Карачы моорекинтип жазыптыр, антиптир деп балдарга мактанып, мына шакиртим мага монтип бир жазыптыр деп балдарга айтып бериптир. Мага рахмат, шакиртим бар бол деп жазганда. Анан тиги балдар Элмирбек Иманалиев өзү билген эмес муну. Анан балдар Төкмө КС ТРБЖ эфир даярдалып атат. Анан балдар тиги Асылбек, Болот, анан ким бар эле? Акмат беле же Медер беле балдар чыгып туруп, ошол жерден эле Элмирбек Иманалиев сүйлөп атканда оозунан жүлүп алып туруп оку. Сценарийде жок ал. Сценарийде жок да. Сөзүн оозунан жүлүп алып туруп эле оку ушуларды. Сюрприз кылабыз. Мына туулган күнүнө дагы чыныгы сюрприз. Болуп турду, анан чыгып алып туруп анан өзү билген эмес. Билбей биринчи жолу күтүүсүздөн угуп атат, жанагы видеосу деле жүрбөй. Ошол күтүүсүздөн угуп атат да, оозунан жүлүп алып окугам. Ошентип таралып кетти окшойт элге. Элмир агай, Кыдырым, Элмир агай, эл журтуна ыр төккөн систей алпка эсенин тең, кейине тең, теңдир абай. Тырмактайдан пир туткан бир мен үчүн тынч океан сен Дунай, сен Гималай. Элмир агай, Кыдырым, Элмир агай, жарыгы аз жан дүйнөгө шоола чачып жаңшанып жазып келдиң черди далай. Аскадай эмгеги бар эмекеме, арчадай узак өмүр бер Кудай ай. Элмир агай, Кыдырым, Элмир агай, аман кылсын элиме эгем сени, алса алсын, алып кетсин кенди далай. Алып токой болсо эгер өнөр жолу, адаштырбас компасым сенсиң агай. Элмир агай, Кыдырым, Элмир агай. Баракелде. Айтып атпайсызбы, алып токой болсо өнөр жолу, адаштырбас компасым сенсиң агай депчи. 2020 жыл сиздерди компасы жок калтырды. Ушул аралыкта компасы жок жылдар 6 жыл өттү. Сиздин чыгармачылыгыңыз кандай болду? Алды карай өстүбү же артка кеттиби же ошол ордунда турабы? Баамаңызда. Өксүк пайда болгону бар. Өксүк бар. Ал кишини жоготкондон кийин кадимкидей өксүк бар. Албетте баягы кандай бош орундук бар. Баягы киши отурган орун жок. Бош орундук бар, өксүк бар. Анан чыгармачылыгым алга кеттиби, артка кеттиби, аны эл айтыш керек го, билбейм. Айтыштагы 10 күндүктөр кандай өтүп калды агайдан кийин? Бир айтышта ырдаганым бар эле. Термелүүдө дүйнөбү сөз окунда тек гана өзүң жоксуң аттың арман депчи. Жашообуз өтүп атат. 10 күндүк сабагыбыз өтүп атат. Айтыштар деле өтүп атат, Кудайга шүгүр. Катышкандар катышып атат, катышпаганы катышкан жок. Тойго чыгып ырдаган ырдап атат. Кудайга шүгүр, нансыз эч ким кала элек, жашоосу өксүп кала элек, баары эле ойдогудай болгону ал киши жок. Баягы тиги устатымдын өзүнүн бир мен кийин бир айтышта да колдонгом, ал бул негизи Элмирбек Иманалиевдин өзүнүн сөзү. Эмесең азыр сахнага эстебес чыгат деген сөз экинчи кайра айтылбайт деп. Бул эстебес Турсуналиевдин айтышында Элмирбек Иманалиевдин өзүн ырдаганда, а мен кийин устатым жөнүндө эскергенде да ырдагам. Эмесе азыр сахнага Элмирбек чыгат деген сөз экинчи кайра айтылбайт. Башкасынын баары бар. Үнү бар, ыры бар, текстери бар, китеби бар, видеосу бар, газетадагы интервьюлары бар, баары бар. Жашай берет, алар өлбөйт. Болгону ушул сөз. Азыр Элмирбек Иманалиев сахнага чыгат деген сөз болду жок. Арман эле ушул жерде да, болду жок ал. Калганы өтүп эле атат. Анан айтыштын сизге кайсыл учуру кызык? Баш болот деп тыгырчылап аткан маалыбы же сахнага чыккандагы же бүттү деп Танда турга дайынданган учур. Танда турга дайынданган учур. Финалда канча кызыктырбайт, танда туруп өтө неме да. Себеби
сен финалга жолдомону тандоо түрдө аласың да. Тандоого болгон сезим такыр башка, бөлөк. Тандоодо эркин айтыш жакшыбы акындар үчүн же алым сабак эле? Айырмасы жок. Кайсынысы болбосун өзүңдүн дараметиңди көргөзөсүң да. Айырмасы жок. Негизи жашоодо өзүңүз мындай принцип менен жашаган адамсызбы? Ошентип ойлойм, билбейм башкалар кандай ойдо экен. Ошентип ойлойм. Же принциптен тайып кеткен учур көп болобу? Жок. Мен кылам дедим, кылам, кылбайм дедим, кылбайм. Барам дедим, барам, барбайм дедим, барбайм. Башкалар тарабынан айтылган сын пикирлерге туп-туура кабыл алам. Себеби мындай нерсе бар. Мен туп-туура кабыл алам. Себеби мындай нерсе бар. Мисалы мен бүгүн азыр сахнага чыгып ырдасам, жакшы ырдап койсом, баракелде, бар бол, өлбө, өмүрүң өркүндөсүн, ой жаша деп алакан чаап аткан киши эртең начар ырдап койсом, урушканга 100% укугу бар. Ал мени мактаган учурда эле жакшы киши, жамандаган учурда жаман киши болуп калбаш керек да. Мени бүгүн мактап алакан чаап аткан киши эртең урушканга 100% укугу бар. Кемчилигимди айтканга 100% укугу бар да. Ошол үчүн мен туп-туура кабыл алам сынды. Башкаларгачы өзүңүзчү? Мен ушунун айынан көп азап чегем. Айтам, бетке айтууйме адатым бар. Айтам, мен моунуң болбойт, жарабайт. Койчу айланайын. Эмне деген неме деп ийем, анан алардан сөгүк угуп калышым мүмкүн. Аларды таарынтып капа кылып коюп, сүйлөшпөй койгон учурлар болот мен менен. Ушундай учурлар болот. Бетке айтам мен дагы. Бир Түгөлбай агайдын айтканы бар эле. Менин тилим эки ача, бирөө бирөөнүн башына тиет, бирөө өзүмдүкүнө тиет. Ошондой да меники да. Түгөлбай Казаков деп калдың, рас эстетип калдың ал кишини. Мен ушул киши жөнүндө бир сөз сүйлөгүм келип турат. Бул киши өзгөчө акыркы учурларда, акыркы жылдарда Айтышта калыстар тобунда отуруп жүрөт, акындарды тарбиялап өстүрүп, талим тарбиясын берип жүрөт. Ошол себептен улам бул акындарга байланышы бар киши болгон үчүн бул киши жөнүндө бир нерсени айтып койбосом болбойт да. Элмирбек Иманалиев устатым бул 12-13 жашында келгенде шаарга Туганбай Абдиевдин колунда. Ошо шаарга келе элек кескен, айылда жүргөн кескен. Айылда жүргөн шаарга Туганбай Абдиевдин колунда түшө элек кези да. Дед община көрө элек кези деген. Ошол учурда бир неме дейт. Атын унутуп калдым ошол чымчыктын. Бир чымчык болор эле дейт да. Анан ушул жерден бир оор үшкүрүнүп алчы. Жана оогондан келген чымчыктын баарын жок кылбады, сонун чымчыктардын баарын да оор үшкүрүнүп алчы да ушул жерден. Анан айтчы. Эмнени укса, ошону туурап сайрачы экен да. Ушундай чымчык бар болчу экен. Атын унутуп калдым, атынан бери айтчы ал чымчыктынчы. Балким билгендер болсо комментарийге жазып коет, Ооба. Эмнени укса, ошону туурап сайрачы экен да. Анан неме дейт, ал конгон бактардын түбүнө барып алып, анан ышкырып ар кандай музыканы чыгарчубуз дейт. Атиги ошону туурап сайрачу дейт. Ошентип ойночубуз дейт биз бала кезде. Анан бир күнү мектепке бараттым эле дедиби, же мектептен келаттым эле дедиби, же көчөдө ойноп жүрдүм эле дедиби, ойноп жанагы чымчык сайрап атат дейт. Эмнегедир тааныш дейт, бир жактан уккандаймын дейт. Каяктан уктум эле деп жакшылап тыңшасам, бул насыйкат деп сайрап атыптыр дейт. Жанагы ошол учурда бир радиолор болчу экен. Анан бул насыйкат Түгөлбай Казаковдун аткарысында деген ой укмуш популярный болуп, жердин баардыгы насыйкат болуп калган экен да. Анан ошону радиодон угуп алып, тиги сайрап аткан экен дейт жанагы чымчык. Түгөлбай Казаков бул насыйкат деген керемет күйүнү адамдарга эле эмес, чымчыктарга чейин сайраткан киши да. Ошол үчүн ошол агайыбыз ушул акындардын арасында акындарга акыл кеңешин айтып, насаатын айтып, үлгүсүн берип аман болсун дейли. Анда бир музыкалык чегинүү кылбайлы кандай дейсиз? Устатыңыздын бир чыгармаларынан аткарып бересизби? Музыкалык Асанкалый Керимбаев устатымдын бул обон жактан көп ээрчитип, көп үлгү берген устаты болот. Ошол устатымдын устаты болгон Асанкалый Керимбаевдин мен деген ыйык махабатын аракет кылып көрөйүн, колдон келишинче. Сүйүм турат жердин кени тургандай, мойнумдагы айык аяр тумардай, өкүрөккө сыймык толуп караймын,
көп кыйналып жакшы бир үй кургандай, эй көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мелдеген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай. Таттуу сайрап элжиретет сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Эй таң алдында үн алышкан улардай. Бул дүйнөдөн ачкан менин үнүмдү, жарык кылган төбөмдөгү күнүмдү. Сенин анаң аман жүргөн караның, мен сен үчүн даңтабырдайм сүйүмдү. Эй мен сен үчүн даңтабырдайм сүйүмдү. Мен сен үчүн даңтабырдайм сүйүмдү. Ой баракелде, сүйүүнү даңктап бар болуңуз. Рахмат. Анан көпчүлүк эл азыркы акындардан 2014-жылдагы айтыш күтөт да. 2014-жылда. Токтогул сатылган. Болду, оюңду түшүндүм. Оюңду түшүндүм. Мен деле сенин оюңдамын. Мен деле ошого кошулам. Анан ушул азыр эмнеге ошо салыштырышат көбүнчөчү? Азыркы акындардан ошондой айтыш күтүп атат, бирок болбой атат. Аттың, болбойт. Күтүп бекер күтпөй эле койгула. Болбойт андай айтыш. Андай айтыш болбойт. Ал болду, бүттү. Андан башкача болот болсо. Андан ашып кеткен айтышты күтпөй эле койгула. Кечирим сурайбыз, андайды кыла албайбыз. Болбойт андай айтыш. Негизи эле акын деген бул өзү кандай болуш керек? Ага мамлекет кам көрүш керекпи же эркин бая тоонун уларындай болуп алып, эркин жашап, эркин учуп? Бул жерде экиге бөлүп караш керек да. Муну экиге бөлүп караш керек. Мисалы, акындын жаш курагы бар да. Мисалы, азыр мен ашып сахнага чыгып алып, бир 2-3 жолу айтышып алып, анан эл алдына чыгып алып, өкмөт бизге көңүл бурбай атат, мамлекет бизге көңүл бурбай атат деген туура эмес да. Наоборот, биз бирдемке кылышыбыз керек да мамлекетке. Анан мен кылбадым, кана акысы дегенге. Бизге мамлекетке таарынып кереги жок го. Бизге болбойт да. Самирбек Үсөнбаев таарынса болот. Ага көңүл буруш керек мамлекет. Түгөлбай Казаковго көңүл буруш керек. Алар эмгегин кылып, эмгегин сиңирип, өмүр жашын берип ушул өнөр жолуна. Азыр карлыгын өткөрүп аткан учурларда, вот ошолорго мамлекет милдеттүү көңүл бөлгөнгө. Бизге али эрте. Ошондой ойлойм. Анан сиз көп учурда жашырып жүрөсүз, жазма акындыгыңыз бар экендигин билебиз. Бир учурларда жада калса мага айттыңыз эле, ай китебиңди чыгар, кийин өкүнүп каласың депчи. Бирок өзүңүз эмнеге жакшырларды жашырып жүрөсүз? Мен ырларыман уялам. Дагы делеби? Дагы деле. Элге чыгаргандан уялам кадимкидей ырларымды. Ошо уялган ырыңыздан бирди окуп бериңизчи, көрөлү. Жөн эле койбойлу ушуну. Жөн эле койбойлу. Мен ырларды кыйратып деле бир укмуш, жазма акындардай кылып жаза албасам керек го. Өзүмдүн бирдемкемди төкмө акындын стилинде дегендей антип бирдемкелер чиймелеп коймойм, бирок аны элге чыгаргандан, элге көргөзгөндөн. Түк ойгоңуз келбеген. Бирде. Ладно. Сен үчүн. Рахмат. Бирок урматтуу эл журт, ырдан кемчилик таап калсаңар күлбөгүлө, такшалган акын эмес. Элдер ойлоп калбасын, ушуга арналган. Бул мындай кыскача эле ырым. Түгөй болгум келет сага, түгөй болгум, түшүмө түгөй болуп кирген түнү, түгөй ойгонгум келбейт кот түгөй конгум. Айлангансың арзуума айлангансың, аруу кыздар асманда жарык жылдыз, айдай жансың сен гана,
айдай жансың. Жалғызымсың сен менен жалғызымсың. Жанға шыпа, жанға эм, жанға таба. Жалбызымсың, жай қалған жалбызымсың. Құлпынайым, құлпырған құлпынайым. Гүлмүңдөгөн, көзүңдөн гүлмүңдөгөн. Күн чырайын көрөмүн, күн чырайын. Түгөй болгум келет сага, түгөй болгум. Түшүмө түгөй болуп кирген түнү. Түгөй конгум келбейт го, түгөй конгум. Баракелде. Ага түгөй болуш үчүн эми ойгонуш керек да. Уктап жатып бербейби? Тура. Ошондо кандай дагы деле ойгоно элексизби? Же сентябрь келбей атабы? Далай сентябрь өтпөдүбү? Бул деген муну сен каяктан угуп жүрөсүң бул маалыматты? Немеде мен досторум чалып калат да. Качан үйлөнөсүң? Сентябрда. Сентябрда деп берем да. Анан сентябрь өтөт, октябрь болот да. Чалып алып, качан үйлөнөсүң деп, сентябрь деп өтүп кетпейби? Кое турам, келсин сентябрда деп берген. Тамаша болуп сөз болчу бул. Бир интервьюда берген ошол жерден угуп калсаң керек да, угуп калсаң керек. Ошол мен суроомо жооп бербейсиз. Сентябрь келсин эми. Сентябрда да отпойм. Бул сентябрда да уктап өткөрүп бересиз кодойм бу кетишти. Ойгонбой элеби? Ойгонбой эле. Жок, бул сентябрда бөлөк планым бар. Түш көргөн боюнча эле. Бөлөк иш чарам бар, анан балким октябрда болуп калышым. Же ойготуп коелу кандай бу? Башкачаппы, тарс этип тур. Кудай буйрса. Кудай качан болсо дагы бактылуулугун берсин. Ага. Анан Элмирбек агайдын бакытты издеп келатат баары барктабайт, бирок неге айтат аны деген саптар бар да. Бакыт эмнеси? Сиздин оюңузча. Сиз бакытты эмне менен өлчөйсүз? Жашап атканыбыз өзү бакыт го дейм. Бирде ач, бирде ток болуп, бирде бар, бирде жок болуп жашап атканыңдын өзү бакыт го дейм. Кудай сенин алты саныңды аман кылды, айып кылып койгон жок. Бир чоңсуна берип оорутуп койгон жок. Ачка калтырып көчөгө таштап койгон жок. Кудайга шүгүр туз насибиз буйруп, наныбызды таап жеп атабыз. Жылы жумшак энебиздин төрүндө, маңдайында күлүп жайнап, жумушка барабыз, келебиз. Сүйлөйбүз, ырдайбыз кааласак, бийлейбиз кааласак, ошонун өзү бакыт го дейм. Бир ырдайлан да. Ошо бакыт үчүн. Бактылуусуң, бакыт издеп шорлосоң дейт. Бактылуу болуп туруп шорлоп турсаң маскара дейт. Күнүгөң ойлоп сагынып, күтөмүн ай өтө заргып. Караның көзгө көрүнбөй, калдыңбы мага тарынып, калдыңбы сен мага тарынып. Эрмеке карап сүрөттү, эртеге чеңсеп күн өттү. Эркелеп айткан сөз үчүн эзбесең боло жүрөктү, эзбечиңи жаным жүрөктү. Жаш кезде болот жаңылыш, жарабай тага тарыныч. Жанашчы келип жаныма, жазылсын күткөн сагыныч, жазылсын эй күткөн сагыныч, жазылсын ай күткөн сагыныч. Баракелде. Барбыз. Анан Устатымдын жакшы көргөндөр болчу, көп ырдачу ушуларды. Керемет. Анан адам жазылган тагдырды жашайбы же тагдырын өзү жасабы? Ар бир адам өзүнүн тагдырынын автору. Өзү жасат. Өзүнүн тагдырынын автору. Мисалы кааласаң сен журналист болом, ушул эркиндей болом, ушул өнөр жолун улантам деп өзүң тандап келип, азыр мына ушундай ийгиликке жетип отурасың, Жок, башка жакты тандасаң башка болмок. Ой,
турмушка чыгам деле бала багам десең аны кылмаксың. Ар бир адам өзүнүн тагдырынын автору өзү. Анан көп учурда таланттар жалкоорок, кенебесирээк, коробоз болушат да. Биримди ачайын деп чакырган окшойсуң мени. Бул сапаттын баары барбы? Өзүңүздү өзүңүз ачып атасыз. Кудай кур койгон эмес. Анда жакшы. Анда чыныгы талант экенсиз да. Бул чыныгы таланттар да болуп атпайбы? Наоборот мактайын деп аттым эле. Ооба. Анан сиздин чыгармачылык кечеңизди өткөрбөй жүргөндүгүңүзгө ушул сапаттар кедергисин тийгизбей элеби? Биринчи очередде. Биринчи орунда ушул өзүм. Биринчи орунда. Себеп дегенде Элмирбек Иманалиев устатым өзү жеңин түрүп, билегин түрүп киришкен менин концертимди өткөрөбүз деп. Датасынан бери коюлган. Датасынан бери коюлган. 22-сентябрь менин туулган күнүм. Датасынан бери коюлган. Анан эле баягы тиги жаманды Кудай неге албайт, жаткан төөгө мине албайт дечү. Өзүмдөн эле бир кайдыгерлигим болду, башка болду, ал болду, болбой калды. Анан устатыбыздан айрылып калдык. Устатыбыздын көз өткөндөн кийин деле балдар бир-эки аракет кылышты. Неме кыла алды. Бирок эмнегедир жолу түшпөй, бирок эч кимдин күнөөсү жок, менден башка. Менден башка эч кимдин күнөөсү жок, эч кимди күнөөлөбөйм. Только өзүм күнөөлүмүн. Менден башка эч кимдин күнөөсү жок. Анан Кудай буйрса быйыл декабрь айына тууралап атабыз, быйыл берсек деп. Кудай буйрса болуп калат, Кудай жол берип калса. Бирок устатым барда өткөрүп алсам болмок экен деген. Өкүттү эстетпеңизчи. Ошол да. Кептим бар ошондо да. Устатым өзү чыгып, өзү алып барып, батасын өзү берип, өзү жаркылдап сүйлөп олтурса ошол жерде жакшы болмок да. Жок, өттү кетти болбойт андай. Быйылкы декабрга күтөлүбү? Кудай буйрса. Кудай тус насип буйруп жол ачып койгон болсо, быйыл декабрь айы деп пландап атабыз. Болот го Кудай буйрса. Сентябрдай болуп кетпейт дешкен эле. Болот да Кудай буйрса. Кудай буйруп калса, эми быйыл декабрь деп атабыз. Кудай буйрса болот болуш керек. Болот. Көп сентябрь жаткандай. Сен айткандай күмөн кылбай болот кылайынчы. Күмөн кылбай болот кылайынчы. Сон чоң рахмат Мунузбек байке. Атайын биздин эфирге келип, ушундай алтындай убактыңызды бөлгөндүгүңүзгө жакшы бир кебиңиз, анан жакшы бир ырыңыз менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Силерге да чоң рахмат. Атайын силер да убактыңарды бөлүп коюп ушул Мундузбекти чакырып сүйлөшүп коелу, маектешип коелу. Көптөн бери көрө элекпиз. Кобурашып коелу деп аткан сиздерге да чоң рахмат. Бар болгула, баягы мындай нерсе бар да. Кайсы акындын ыры эле, бир Төкмө акын ырдаган. Акынды да унутуп калдым, сөздөрүн да унутуп калдым да. Эл да эми баягы. Биз сүйлөп аткан сөз бул биз ойлоп таап алган сөз эмес. Биз ырдап аткан ыр бул биз ойлоп таап алган ыр эмес. Биз таап алган нерсе эмес да. Ал ошо элден эле укканбыз, кайра эле элге айтып жүрөбүз да. Анан ошол экинтип элден үйрөнүп келген сөзүмдү элге айттырып койгон силерге чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Ырдап берейин анда. Келиңиз. Кайсы ырдасам? Байдылла сарына коюп атабызды бир эскерели. Келиңиз. Життасам бармон чок лебиңден, жылдызың учуп чыгат жүрөгүмдөн. Күндүзү күнүм болсоң түндөсүң ай, экөө тең өзүң го деп жүрөмүн мен. Аккунун мойнун окшош салаларын, сыласа чачтарымдын араларын, таптакыр эрип эле
кетким келет, тапшырып жан дүйнөмдүн сага барын. Эмесе жаным бирге жаркын жазым, жаштык кез алмаз болуп жаркылдасын. От койгуң махабаттан милтесине, чагылган чарк чурук этип чаркылдасын. Чагылган ай чарк чурук этип чаркылдасын. Баракелди, бар болуңуз. Рахмат, бар болуңуздар. Силерге да ийгилик. Рахмат.